Саламатсыздарбы каналдын катталуучулары, коноктору. Бүгүн каналыбызда сенин, сенде, сен жөнүндө деген сөздөрдүн орус тилинде айтылышы жөнүндө сүйлөшөбүз. Каналыбыздын биринчи максаты орус жергесинде жүргөн чектештерибизге билген орус тилибиз менен бөлүшүү. Тебя деген сени болду, люблю тебя. Сени жакшы көрөм. Жду тебя. Сени күтүп атам. Ищу тебя. Сени издеп атам. Ал эми ошол тебянын жанына у деген тамга туруп калса, у деген бул жерде предлог. У деген тамга туруп калса, сенде болбосо сенин деген маанини берет экен. Дагы эле баягыдай золотое правило, твой деп айтамбы? Мисалы, прическа, сенин прическаң сонун экен дегенде твой прическа дейинби, красивая деп, твоя прическа красивая дейинби, болбосо твои прически красивые, твои волосы красивые деп айтамбы? Кандай айтам деп ойлонуп калсаңыз, ошол сөздүн ордуна у тебя деген сөздү пайдалансаңыз эч качан адашпайсыз. У тебя волосы десеңиз эле анча-мынча окончанияны билип калсаңыз красивые. У тебя прическа красивая. У тебя рубашка красивая. Эң золотое правило мындан деле ошол өткөндө у меня дегенде дагы айткам моя, мой, мои дегени кайсынысын айтам деп билбей калсаңыз, у меня деген сөздү колдонуңуз деп. У тебя красивая рубашка. Сенин көйнөгүң кооз экен. Болбосо сенин көйнөгүң кооз. У тебя черные волосы. Сенин чачтарың кара. Твои волосы черные. Сенин чачтарың кара. Твоя рубашка красивая. Сенин көйнөгүң кооз. У тебя есть зарядное устройство? Сенде зарядкаң барбы? Сенин зарядкаң барбы? Деп айтабыз, кыргызчасын айтканда сенде зарядка барбы деген эле сөз да. Адабий тилде айтсам, мисалы, сенин зарядкаң барбы деп айтабыз. Демек, у тебя деген сенин, сенде дегенди билдирет экен. Сенде дегенди биз дагы кыргызчада татаалдантып сеникинде деп коебуз, местаны сураганда. Демек, сеникинде деп орунду көрсөтөрдө, сенде деп орунду көрсөтөрдө, жана сенин бар же жок деген сын сыпаттууну көрсөтөрдө у тебя деген сөздү колдонот экенбиз. Баягыдай эле орус сыркоо сенде бар деген маанини айтканда у тебя грипп. А кыргызчада болсо сен грипп болуп ооруп атасың дейбиз да. Сен грипп болуп атасың деп. А орус тилинде у тебя деп эле коет экенбиз. У тебя грипп, у тебя температура, у тебя грыжа, у тебя артроз, у тебя дагы эмне деген оорулар бар. У тебя пневмония, сен пневмония ооруп атасың деген сыяктуу. Ошонун баарында эле сенде деген сөзгө которуп у тебя деп коет экенбиз. Андан кийинки варианты местаны көрсөткөндө. Я переночую у тебя. Мен сеникинде түнөйм. Мисалы, сиңдиңиздикине бардыңыз, кеч калып калдыңыз, мен сеникинде жатып кетем дедиңиз. Я переночую сеникине түнөйм дейт. Сиз башка жерде түнөчүсүз, сиздин денеңиз башка жерде болот эле. Сиз ал денеңизди алып келип образын айтканда, бүгүн бул жерде жаткырасыз. Ошон үчүн пере деген сөздү, приставканы колдонуп атабыз. Пере деген бир жерден орунун өзгөртүп, башка орунга алып келгенде колдонулуучу приставка. Переночую у тебя. Сеникинде түнөйм. Я проведу каникулу у тебя. Мисалы, чоң энеңизге айтасыз. Мен эс алуумду сеникинде өткөрөм. Сеникинде дегенде эми чоң энеңиздикинде да, чоң энеңиздин айылында, чоң энеңиздин үйүндө деген сыяктуучу ошондой орунун көрсөтүп атасыз. Местасын сиз ошол чоң энеңиздин айылында жүрөт экениңизди билдирип атасыз да. У тебя сеникинде. Я буду у тебя. Мен сеникинде болом. Я буду у тебя через час. Мисалы, жумушта ал киши сизге звонить этип атат, акыл келип калды тезирээк десе, айтасыз, я буду у тебя через час. Мен 1 сааттан кийин сеникинде болуп калам. Сенин жаныңда деген сыяктуу да.
у тебя деп орунун көрсөттүңүз. Чайник у тебя, чайник сенде. Мында деле сеникинде, сенде дегенде у тебяны колдонуп атабыз. Чайник мисалы сиздин кабинетиңизде столдун астында турат. Чайник у тебя, чайник сенин кабинетиңде. У тебя в кабинете деп айтыш керекпи? У тебя деп айтыш керекпи? Экөө тең эле бирдей эле маанини билдирет. Экөө тең боло берет. Чайник у тебя, чайник сеникинде. Чайник у тебя в кабинете, чайник сенин кабинетиңде. Экөө тең эле чайниктин ордун көрсөтүп атат. Мой телефон у тебя. Телефон мисалы чөнтөгүңүзгө салып алып жүрөсүз. Сурап атат. Мой телефон у тебя, менин телефонум сендеби? Да, твой телефон у меня. Ооба, сенин телефонуң менде. Мой телефон у тебя, менин телефонум сенде. Не забудь, унутпа. Потом мне оставить. Анан мага калтырып кет. Демек, у тебя деген сенде местасын көрсөтүп, сеникинде дегенде жана сенин деп сын сыпаттоодо айтыла турган сөз экен. Тебе деген сага болду, Отдам тебе, сага берем. Подарю тебе, сага белек берип подарок этем. Говорила тебе, сага айткам дейт. Эми ошол тебенин жанына о деген предлог кошулуп калса, сен жөнүндө дегенди билдирет экен. Мен жөнүндө деген обо мне деп айттык. Обо деген о дегенде эле жөнүндө деген кыргыз тилинде жөнүндө деген маани. Обо мне, аба мне деп айтабыз эми. А тебе сен жөнүндө, аба мне мен жөнүндө. Эмне үчүн сиз айтышыңыз мүмкүн да, эмне үчүн мен жөнүндө болсо аба мне болуп калат дагы, сен жөнүндө болсо о болуп калат. Экөө тең эле билдире берет деп атпайсызбы? Обо тебе деп койбойлубу, же болбосо о мне деп койбойлубу деп. Орус тилинде бир 10 чакты деп коеюнчу, 10дун нар жак бери жагында сөздөр бар. Могу о деген ошол жөнүндө болсо дагы о деген сөз менен ал сөз достошпойт. Мне деп сиз жөнүндө экенин айткыңыз келип атса бир жерден, сиз эч качан о мне деп айта албайсыз. О менен мне, мен жөнүндө деген сөз о менен достошпойт. Ал только аба мне менен достошот. Мен жөнүндө деген сөз айткыңыз келгенде эле дайыма аба мне деп гана айта аласыз. Башка варианттары жок. А сен жөнүндө болгондо обо тебе деп айта албайсыз. Тебе деген сөз обо менен достошпойт. Обо тебе деген сөз жок. Тебе деген сөз о менен гана достошот. Болсо к менен достошот. Обо менен тебе дос эмес. Обо тебе деген сөз негизи эле башынан жаралгандан жок. Антип айтуу туура эмес. Сен жөнүндө деп айткыңыз келсе, только о деп гана айтасыз. Мен жөнүндө деп айткыңыз келсе, аба мне деп аба деген сөздү предлогду кошосуз. А тебе о деген предлог туруп калса, сен жөнүндө. О дагы, обо дагы, про дагы жөнүндө деген маанини билдире берет, бирок просто могул сөз гана достошпойт да. Говорили о тебе. Говорили обо мне болбоду, мен жөнүндө. Сен жөнүндө дегенде о тебе. Думал о тебе, сен жөнүндө ойлондум. Ты думал обо мне дедик, мен жөнүндө ойлодуңбу деп. Ты думал обо мне, сен мен жөнүндө ойлодуң, ойлоп аттың дедик. А тебе дегенде сен жөнүндө болсо только о менен гана айтабыз. Эч качан обо деп айтпайбыз. Думал о тебе, сен жөнүндө ойлоп аттым дейт эркек бала айтат, Айым болсо думала о тебе, сен жөнүндө ойлоп аттым. Айым күйөөсү жөнүндө ойлонуп атса деле о тебе болот. Эгер күйөө аял жөнүндө ойлонуп атса деле думал деп туруп о тебе деп айта берет. О деп жазабыз, бирок а деп окуп коебуз. Эми тебе деген сага болду, Отдам тебе, говорил тебе, сага берем, сага айткам. А тебе деген сен жөнүндө болду. Сен жөнүндө ойлодум, сен жөнүндө жаздым деген сыяктуу. Тебе деген сөздүн жанына к деген предлог туруп калышы мүмкүн. Ал сага жакыныраак, сенин жаныңа деген мааниде. К тебе
тебе деп чогуу айтабыз, бирок к тебе деп өзүнчө айтпайбыз. Айтканда к тебе деп экөө как будто бир жазылгандай айтып коебуз. Сага жакын, сенин жаныңа деген мааниде экен. Приеду к тебе, бабушка, я летом приеду к тебе. Чоң эне, мен жайында сага барам дейт. Эми сага барам деген барып эле бабушкасынын жанына жармашып туруп алам деген мааниде эмес, сенин үйүңө барам деп аткан мааниде да, сенин жаныңа барам деп ошондой мааниде экен. Мына сенин жаныңа барам, сага жакын барам. Я подойду к тебе, мен сенин жаныңа барам. Аняга я подойду к тебе через 5 минут десеңиз, барып эле Анянын жанына жармашып, Аняга денеңизди тийгизип туруп албайсыз. Аня отурган кабинетке эле кирип, Аня, почему вы меня звали? Неге мени чакырдың деп айтышыңыз мүмкүн да. Ошол к тебе, Анянын жанына, Аняга жакыныраак деген. Сяду ближе к тебе. Мына ушул жаныңа жакын. Сиз скамейкада отурасыз, бир нерсени айтып атсаңыз, эжеңиз нарагыраак отуруп укпай атат. Кой отурчу, мен сенин жаныңа отуруп алайын деп, эжеңиз сизге жакын келип отуруп алат, экөөбүз сүйлөшөлү деп. Ошондо сяду ближе к тебе. Мисалы самолетто же автобуста эки сиденияда, катарынан эки сиденияда отуруп кетип баратканда, сяду ближе к тебе, сенин жаныңа отурайын. Эжеңиз жаныңызда отурат, анан жанында сиз отурасыз, бири-бириңердин жаныңарда. Ошол жакын, ошол жаныңа деген мааниде. Сага жакын отурам. Можно к тебе деген дагы сөз бар. Сиз мисалы бир жерде салат жасап иштеп атасыз, бир кабинетте, комнатада, холодный цехте иштеп атасыз, нар жактан повар келип, тиги Айка, можно к тебе деши мүмкүн. Сен сага мындай, сен иштеген кабинетке кирсем болобу, мүмкүнбү деген сөз да. Ошол можно к тебе. Сенин жаныңа, сага жакын келип салат туруп атсаң, чыканаңдын жанына жармашып туруп алам деген мааниде эмес. Сен турган жерге кирүүгө мүмкүнбү деген маанини билдирет экен. Суроолоруңуз болсо комментарий жазыңыздар. Биз дагы калган суроолорго видео даярдап атабыз. Менин видеом качан чыгат экен деп күтүп аткандар болсо, күтүп туруңуздар. Айымдарды КГ менен сырдашуу деген экинчи каналыбызга жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар деп айтып кетебиз. Аяка бирок только айымдар. Бул эркектер да ошол жака кирсин, катталсын деген азгыруу маанисинде эмес. В прямом смысле аякта только аялдарга тема, аялдардын обсуждениясы, аялдар үчүн видеолор. Ошон үчүн эркектер аяка даже кирбеңиздер. Түз мааниде айтып атам мен, кирбеңиздер деп. Кирбегиле аяка, аялдар киргиле ошол каналыбызга. КГ менен сырдашуу деген каналыбыз.